İnsandın жашоосуну эки нерсе бузат. Мындайча айтканда, инсандык күнүмдүк жашоосуну эки нерсе бузуп талкалайт. Алар кайсылар десе, өткөн өтүмүшү жөнүндө ойлоп, ага кайгырып, кыжаалат болот. Жана келечектен коркот. Кандай болуп калат экен, болобу же болбойбу деп. Мусулман адам андай болбош керек. Мусулман адам бардык ишини Аллага тапшырып коюш керек. Өткөн нерсе өттү. Алла каалады, болду. Анда эч кимди күнөөлөбөш керек. Келечекти дагы Аллага тапшырып коюш керек. Сиз аракетиңизди кыла бериң, мээнетти кыла бериң, натыйжаны Аллага тапшырың. Келечекте Алла каалаганы болот.